эми жакшы программаларды көчүрүп барганга бөлөк мамлекеттенби же бизде мындай жакшы жазган адамдардан көчүрүп эл үчүн ал программаларды чыгарып кое беришет да. Анан эл ал программасын окуп, эми баардыгы деле колдобосо керек. Аны билип эле калды да, эми программалар каяктан келип атат. Маселе программада эмес да. Маселе ошо билген, тажрыйбалуу, адамгерчиликтүү, элди мындай ээрчип кете турган, элге ушундай жакшынакай кызмат кыла турган адамдар келиш керек да. Нукура таза көңүлүнөн, таза жүрөктөн келиш керек да. Мен чыга калып эле баарын кыйратам, баарын неметем деле, убада берип эле элди алдап кандай болду? Эми анча мынча окуган, билими бар неме адамдар, алар эми анализдеп, мындай болот экен, мына жерде алдап атат, мына жерде мындай кылып атат. Анан баягы убаданы бере берсе фанатично ишенип, кылат экен, неметет экен, кылбайт дагы, кыла албайт дагы анча. Кыла албагандан кийин кайра түшө беребиз. Азыр мына 30 миллиарддан ашык бизде бюджетте дефицит, акча жок. Мына мен карап атам, азыр мына бир топ мекемелер жазып атышыптыр. 3-4 айдан бери зарплата албай атабыз, неме албай атабыз деп. Кандай чыгабыз? Азыр ошо эми эл иштеп атат да. Коронавирус болуп атат. Дары-дармек алыш керек, тамак алыш керек, кийим-кече алыш керек, эми жашаш керек да. Баласын багыш керек, туурабы да? Анан ооругандар бар, аларды бир больницага жаткырып айыктырыш керек. Буга каражат керек да. 30 миллиард эми айтып коюп дефицит болуп атса, каяктан алат акчаны? Андан тышкары биз өзүбүздүн карызыбыздан кутулушубуз керек. Ал маселени кандай чечет? Бул маселелер чечилбейт. Биз муну кошуна мамлекеттер менен, Россия менен жакшы болбосок. Кандай чечет? Бизнес ушундай болуп атса, инвесторлорду ушундай кыйнап атышса, бирдеке айтканга болбойт. Бирдеке айтып койсо болду, сен душман болуп атасың. Азыр Кыргызстанда чындыкты айтып болбойт. Чындыкты айттың, душман болдуң. Бирөө айтыш керек да чындыкты. Кыргызстанда болуп аткан шартты айтыш керек да.